Эми азыр ошондой жөнөкөй нерселер бизге азыр бакыт тартуулабай калды да. Көбүрөөк бактылуу болом десең, наоборот мындай акчаң жок болуш керек. Ачка калдык, ток калдык, кийими жок калдык. Биз байга барбайбыз. Кышында үшүп, ыйлаган учурлар болгон. Уктатып кетишти. Буюрса бала болсок туугандар чакырабыз. Мерез, аял болуп каламбы деп коркуп кетип атам. Мен зал иштетчү элем. Бул токош жасап сатчу эле. Жакын туугандарыбыз деле мени уруштурганга аракет кылгандар болгон да эмче. Мен сүрөт тартам, бул сырдай. Айылга барып кызмат кылганда мындай кайф алып кылам да. Өзүмдү баалаган эмесмин да, мындайча айткандачы. Азыр уже туугандар айтпай калды. Менимче көңүлүнө тие албайлы дейт окшойт го. Мен болсо такыр сыгылбайбыз да, сүйгөнүм экөөбүз теңчи, бала боюнчачы мындай. Солото YouTube каналыбызга салам айтабыз. Бүгүн дагы буюрса Солото YouTube каналы жакшы бир жерге келген чагыбыз. Өзгөчө бир аталыштагы, чырак аталышындагы тигүү, бычуу атайын окуу жайы десек да болот. Анын жетекчиси, жалпы жакшы көргөн мыкты келиндердин катарын толуктаган блогер Айтурган. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиздер. Буюрса абнакей Кудайдын буйругу менен келип калган учурубуз. Негизи жалаң гана интернет тарамагынан көрүп жүргөнбүз. Буюрса жакшы мыкты маектерден болот деген ишеничтебиз. Буюрса 1 жыл болоюн деп калды. Ооба. Келиңиз эми ушу башталышы кандай болду эле? Ар бир ишти баштаганда албетте кыйынчылык коштолбой койбойт. Ошол боюнча. Баштаганда кыйын болгон. Биринчи мындай өзүм баштагандан коркуп, тегерегиме ошол жаатты жакшы билген кишилер менен сүйлөшүп баштаганмын. Бирок алар болсо мындай эми ортодо ар кандай нерселер болот экен. Мындай кыскасы жанагындай уктап кетет го. Ошондой кылып кетишти, ыйлап, сыктап, жаап салсакпы, эмне кылсак, эши кылып толтура башыбыздан көйгөйдөт көрүп, мындай бир 6 айдай эме кылдык да, ачылгандан кийин 6 айдай аябай кыйналдык. Уже 7-8 айдан баштап уже мындай жакшы кетип баштады. Уктатып кеткендер, алар кимдер эми баягы жакын эле тааныштарбы же кандай? Жок, жакын эмес, эми мындай иштешкен кишилериң. Жана башында мындай өзүмө ишенген эмесмин да. Өзүмө ишенбей, атайын окута турган мугалимдерди алганмын. Анан ошондой абал болуп кеткен. Жанагы мен топтоп койгон окуучуну, мен топтоп койгон команданы менден алып чыгып кетип калышкан. Мен болсо ушул жерде жалгыз калып калгам. Эмне кылсам деп ойлонуп, жаап салсакпы деп ойлонуп атып, анан негизи жабайын эле дедик эле, бирок деги бул жердин арендасын биз 6 айдыкын берип койгон болчук да, алдын алачы. Анан айла жоктон эле ошол нерсе кармап калып, анан кой берип койгонбуз. Бир окуучу болсо да, эки окуучу болсо дагы өзүм окутуп көрөйүн деп мен өзүм чыгынып киришип баштадым. Анан тескерисинче мен өзүм киришип, мен өзүм ишенген эмесмин да башындачы. Анан өзүм киришип баштагандан кийин анан кадимкидей мындай өсүш аябай бат болду да. Негизи эле ушул тигүү жаатында мурда иштегенсиңер, өзүңөр тигип, бычып? Ооба, иштечүмүн да. Өзүм тиккенди билем, бычканды билчүмүн. Бирок үйрөткөнгө жанагындай духум жетпеген да, башкаларгачы. Мен ошону үйрөткөнгө мындай билмейм, жетеби, жетпейби деп мындай өзүмдү баалаган эмесмин да, мындайча айткандачы. Анан ошонун артынан тегиндей окуялар болду. Андай окуя болгонуна азыр бир жагынан сүйүнөм. Эгерде андай окуя болбосо, мен алиге чейин өзүмдүн мындай мугалимдик эмемди эмне дейт эле, мугалимдик өнөрүмдү, кесибимди билбей калып кетмекмин да. Демек менде өзүм окутуп баштагандан кийин билдим, менде мугалимдик дагы эме бар экенинчи. Негизи эле ушул жакты ачууга бул блогерлик жак биринчи жардамы тийди окшойт силерге. Ооба, сөзсүз түрдө. Бирок блогер болгонго чейин эле эме болуп аткан. Мен негизи өзүмдүн кичинекей кезимден бери кыялданып жүргөн кесибим ушул тармак болчу да.
ушул тармак болгондо окуучуларды окутуш эмес, бирок баары бир өзүм тигип, кийип ушул жаатка кызыгам. Анан бул окуткан деген эмеден келип чыкты. Мен өзүмө тигип кийчүмүн да көбүнчөчү. Анан тигип кийесиң, анан тигип кийгенден кийин катталуучуларыңа мактанбай кое албайсың. Анан мактанамын, видео чыгарам, анан катталуучулардын арасынан өзүң эле окутпайсыңбы, өзүң окут дегендер көбөйүп кетти да мындай. Бизди да окут, биз да үйрөнөлү деп. Анан көп жерден мындай алданган окуучулар дагы көп эмес экен да, айымдарчы. Анан алданган дегенде кандай? Окуп, бирок эч нерсе үйрөнө албайчы, жыйынтыкка жетпей, акчасын берген боюнча ала берген. Анан мен деле мындай анда ачып окутуп көрөйүн деп ачкам да. Негизи мынтип ачтым эле. Ачып аткандачы айына бир 10 киши болобу, 20 киши болобу, мен мындай жакшы билим бериш болгон да. Анан максатым акча эмес болгон экен. Акча эмес болсо, ошондо мындай ишиң жакшы жылат экен да, ошону түшүндүм. Анан эле мындай чынын айтсам, бир айда мындай өзүм иштеп баштагандан кийин бир айда мындай болуп атты да, 2, 3, 4 ай мындай каттарынан толуп калып атты да, жазылышыпчы, орундар жок болуп, ушундай болуп атты. Азыркыга чейин эле ошондой болуп келатат. Мындай киши жакшы болуп, ошол. Астанаңарды аттаган деле өзгөчө бир атмосфера. Албетте ар бир дизайн болобу, кичинекей нерсесинен баштап ушунчалык бир ак эмгек менен ачылган билинип турат Ильяс. Негизи эле ачылуу учурундагы кандай элестер бар? Эмнеден кыйналдыңбы? Аял кишиге көрсөтпөгөнү менен көп нерсени жасаш бул мырзанын мойнунда болот го. Эми бул жасалга боюнча көп деле кыйынчылык туудурган жок. Алгач эле келгенде биз бул жер алына элек болчу, анда наркы бөлмөдө болчук. Кирип эле ичин бир сырдап, аппак кылып. Анан баягы колдон келген нерсе, сүрөттөрдү тартып, машинкаларды, эмеректерди алып кирген. Эми мындай физикалык жактан эле кичине күч келбесе, жеңил эле болду. Мындай ырахатта калган учурлар болду, экөөбүз чогуу. Мен сүрөт тартам, бул сырдайт. Анан музыканы коюп алып бийлейбиз. Кичине денени жазып алып кайра ишти улантып, түнгө чейин калып кетчү элек. Негизи эле бардык нерсе айтырганын колдон жаралган кийимдерден башталды окшойт э. Сага көбүрөөк тигип берчү эле, бул тарыхчылардан көрүп калчу элек. Ооба, мунун тарыхы мындай болгон. Биз Ошто болчук. Ошто жүрүп мен зал иштетчү элем. Бул токош жасап сатчу эле. Анан ошентип жүрүп, кийин карантин болуп, айылга бардык. Айылдан анан Бишкекке, Швеяга иштейм, тиккенди үйрөнөм деп анан. Ошко курска жазылган го. Биринчи Курска жазылган бул. Кыйшык тигип мага келип көрсөтөт, мен түшүнбөйм деле, жакшы деп койгон. Анан Бишкекке келдик. Төшөк жабынчыбызды көтөрүп алып, бияктан квартирага чыгып, бул Швеяда иштейт. Мен бир темир цехте иштейм. Кышында үшүп, ыйлаган учурлар болгон. Негизи бунун түптөлгөн, жөндөн түптөлгөн жок да. Бул өтө майда, өтө бир терең эмгектин артында анан ушундай бир чоң окуу жай түптөлүп атыр. Ооба. Ошол кездеги мындай кыйынчылыктар азыр пайдасын тийгизип атат десек болот. Акчасын ала албай калган күндөр болот. Толтура жерде иштеп, акчасын бербей коюшат. Толтура кийим тигип анан бирак тигип алып кайра сөгүп отурган учур болот. Эми ар бир үй бүлөнүн эле башынан өткөн нерсе болуш керек бул эми. Жаңы үйлөнгөндө сага дароо таптайыр нерсени ким бере коймок эле. Кыйналдык, ачка калдык, ток калдык, кийими жок калдык. 20 сомду экономдош үчүн 3 километр жерди жөө басчу элек, түндө, кышында. Ошол учурда өтө деле кыйын сезилчү эмес. Тескерисинче бактылуу болчук. Жеттелеше болуп, сөзүбүздү көнбөйт.
жөө келебиз, маршруткага отуруп анан пересадка кылбаш үчүн ошондой жөө келчү элек. Анан үйүбүзгө барып топоюп жатып алчу элек. Анан жакшыраак тамак болуп калса аябай сүйүнүп, курсант болуп, бактыбыз башыбыздан ашып. Эми азыр ошондой жөнөкөй нерселер бизге азыр бакыт тартуулабай калды да. Ошол нерсе өкүндүрөт мени. Ошентип өкүнө берет. Мисалы карасаңыз мындай да, ошол кездеги жанагы жаңы үйлөнгөн кезде экөөбүз мындай бир семичкеге аябай кубанычыбыз да, акчабыз ашып бир семчик алсакчы. Азыр мисалы ошол мисалы чоң эле бир телефон алдык, телефон алдык, бирок ошол семичкедей, ошол кездеги семичкедей бакытты бере албайт да бизгечи. Анан ошентип ойлонуп калабыз да, кээдечи мындай көбүрөөк бактылуу болом десең, наоборот мындай акчаң жок болуш керек экен депчи. Жок болсо анан мындай жанагы акчаңды топтоп монтип жетсең, анан ошол бакыт мындай ошонун бакыты көбүрөөк болот окшойт деп ойлойбуз. Майда нерселер көзгө көрүнбөй калат экен. Азыр болсо майда нерселерге мындай бакыт тартуулай албайт да. Эми семчикага сүйүнбөйсүң да. Ал кезде болсо бир квартира алгандай эле сүйүнөт элең да. Азыркы учурда эми эмне менен алек болуп атасыз? Жубайыңызго чырак менен экен. Мен азыр ошо шепти ташып эле шопур болуп. Жеке водитель болуп. Э. Негизи эле блогерство жагы эмне болду? Ал жактан кандай өнүгүүлөр бар же болбосо бүт нерсенин күчтүн баардыгын ушул жака жумшап атабызбы? Блогерлик боюнча өз нугунда эле, бирок баягы жарнамаларды мурункудай кабыл албай калдык, себеби кол тийбейт. Анын ордуна бул курсумду реклама кылам дейт. Ошол жарнама жактан кичине өксүп өзү, блогерлик өз нугунда эле кетип атыр. Жарнама жак мындай өксүп дегенде мурдагыдай эле жакшы эле жарнамалар түшөт, бирок азыр мурда жана акча керек болуп кыла берчүмүн да. Азыр болсо уже анализдеп мындай чаарбай турган бар, чаарбайсың. Анан карап, терип чаарып калдым. Негизи эле ушул блогер болуунун арты менен үй жайга жеттиңер же болбосо ушул жерде ачтыңар десем жаңылбаймбы? Ооба, сөзсүз түрдө. Биздин материалдык баалуулуктарыбыз ушу блогерликтин артынан келген эле нерсе. Эмнегедир бүгүн чарчап калгансыңарбы же болбосо убакыттын өтүшү менен токтолуп калгансыңарбы? Биринчи маектешкендеги түгөйлөрдү таппай атам да. Жок, бизде азыр эмеге 2 күн калды. Тиги 1 жылдыгыбызгачы, тоюбузга. Бул бүгүн эле эртең саат 6-да уктады да. 6-га чейин уктаган жокпуз. Биякта даярдыктар өтө күчтүү болуп атыр. Анан азыр туруп эле кайра бияка келдик. Бүгүн дагы 6-га чейин уктабайбыз. Иштер бүтмөйүнчө. Ошондой болот. Негизи эле ошол нерсе эмне себептен баягы 1 жыл болгонун ушундай чоң деңгээлде белгилейли деп чечтиңер? Олгуп кетип эле баштап алдык ошол нерсени. Ойлонбой туруп эле баштап алып, азыр төрчүлап жүрөбүз. Эми азыр эме да. Адам пенде бир нерсеге жетсе, эл көрсүн деп мактангысы келет экен. Бир машина алсаң, айылга чалкалап барып минип анан элге көрсөтүп, элдин ою мага болгон өссүн деген. Адам болгондо ушундай ой болот ар бир адамда элечи. Балким биз дагы ошондой болуп дүңгүрөтө той берели деген ойдодурбуз. Эми негизи жакшылык нерсе кылып кое берсең, мындай терс нерсе тийбейт го. Ошо болгон эле бир жакшылык кылып, ошо өзүбүздүн эле окуучуларга жакшы бир маанай тартуулап, жакшы белектерди камдап ушундай кылдык. Жалпысынан канча киши чакырылды? 200 киши болду. Анан көп деле киши чакырган жокпуз. Анан тууган уруктарды деле чакырбадык, тармазын. Биякта жалаң жаштар болот, андай тос-мос болбойт. Только тердеп бийлейбиз, ырдайбыз, жыргайбыз. Туугандардан ата-энелерибизди эле чакырдык. Алар сөзсүз болуш керек. Буюрса бала болсок туугандар чакырабыз. Бала болсок анан туугандар чакырабыз. Бул таза мындай жаштарга арналган, окуучуларга арналган мындай той болот да. Буюрса жентек тойго чакырабыз деп калдыңыз, эле болсо жаңылык бар окшойт. Жаңылык болуп калар, биз да ошону үмүт кылып жүрүк. Эч кандай жөндөмүм жок.
бирок үйрөнүп кеттим дегендер бар. Балким алардын жөндөмү бардыр, жөндөмү бар экенин өзү билген эместир деп ойлоп калам да. Анан азыр мен жөндөмү жокторду деле үйрөтүп коебуз десем, эртең жөндөмү жоктор келип алып кыйналып жүрбөйбү? Кыйналып жүрбөйм. Жөндөмүм жок болчу, эч нерсе ийне кармай албайт элем. Бирок мындай үйрөндүм дегендер бар. Окуучулардын арасындачы ушул жака келип ошентип айткан кыздар бар. Ушул буюрса ачылышы болот, 1 жылдык юбилей десек де болот, болот. Анда окуучуларың жарышат экен. Жеңген окуучу эмнеге ээ болот? Главный приз эмне? Жеңген окуучуга эми 100 000 деп атабыз, 100 000 сом. Негизи эми Дубайга жолдомо берели дегенбиз. Тим эле тандаш биз Дубайга барбайбыз, бизге акчасын берсеңиз болот дешкенден эми ушулардын оюна коюп макул деп акчасын эле бере турган болдум. Экинчи орунга болсо 50 000, үчүнчү орунга 30 000. Анан биринен бирөө эле мен алам деп атышат. Бирок ким алат? Жюрилер чечет ошол күнү буюрса. Негизи эле менин билишим боюнча дагы бир кичинекей кыз да келген, Эң кичине окуучубуз 11 жашта, ооба. Ого. Ал дагы мындай балекеттей эле тигип, сонун үйрөнүп, азыр болсо машинка алып берди, ата-энеси сүйүнүп. Ошол анын үстүнө биздин сабактар кыргыз тилинде болот да, таза кыргыз тилинде болот. Анан ошол 11 жаштагы кыз келди эле, эң кичине окуучум. Ал кыргызча түшүнбөйт экен да. Анан бирок мынтип аракет кылып, түшүнгөнгө аракет кылып, аябай көк бет кыз экен, кичинекей болсо дагы. Анан үйүнө барып алып атасыначы мынтип жамбаш айлана, көкүрөк айлана деп ушинтип сүйлөптүр да. Сүйлөгөн экен, такыр андай сөз сүйлөгөндү укпаган атасы болсо сүйүнүп кетип, эчтекени тиккенди үйрөнбөсөң кой, кыргыз тилин үйрөнүп кел ошол жактан деп окутуп койду. Бирок кыргыз тилин да үйрөндү, тиккенди дагы үйрөнүп кетти. Демек бул жак бир гана тигүүнү эмес, тилди дагы үйрөнүп. Тилди да үйрөнсө. Негизи эле айтырган өзүңдүн ушунчалык өжөр экениңди көрө алып баа берип атам. Багы жаңы келген айтырганда азыр мен такыр таппай атам да. Анан негизи эле эмне өзгөрдү? Ушу 2 жылдагы айтыргандын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болду? Өзүмдүн. Тиги башында жанагы айттым го, уктатып кетишти депчи. Ошонун артынан эле бир топ эле өзгөрөт экенсиң. Анан бир эле антип уктап калган жокмун. Кайра уктап аттым да. Улам уктатып атышты. Анан акырында мен уктата турган болуп калбаймынбы деп ошол нерседен коркуп атам мындай. Акырында кандай десем, көп нерсеге таң калбаган, бирөөгө боору ачбаган, мындай мерез аял болуп каламбы деп коркуп кетип атам. Акырын ошондой болуп баратканымды байкап атам. Мындай таң калбайчы деп. Ошол атактуулуктун зыяны тийген жокпу я? Биз сүйгөнүм экөөбүздөн мындай жана карапайым болуп эле жүрө беребиз го. Анан ошол нерсени кабыл алгысы келишпейт экен да, мындай кычырап жүргөндө элестетишет экен көбүнчө элечи. Анан ошол нерседен минустарыңды табышып, анан билбейм, эми биз дегенде жөн эле бир конокко барсаң деле ал жерде мындай элге окшоп эле мындай тамак жегиң келет да, мына шалпылдатыпчы, антип жебешиң керек экен, мындай жакшынак олтуруп эл карап атып. Негизи эле жеке жашооңо да көп аралашкандарын көрүп калам да. Бүт жакта эле комментарий бөлүмүн карасаң эле. Алар эми таасирине тийгизбейт. Ар кандай негативдер жазылат, бирок андай таасир тийгизбейт. Ал нерселердин артынан сүйгөнүм экөөбүздө мындай ортобузда келишпестик болгон эмес, жада калса алар эми негатив жазгандар эми бизге чужой эле бирөөлөр да. Жада калса жакын туугандарыбыз деле мындай уруштурганга аракет кылгандар болгон да эмчи. Анан даже алардын колунан келбеген нерсе чужойлордун колунан келбейт да. Буга да болсо баягы эки адамдын бири-бирине болгон сезиминин күчтүүлүгү көбүрөөк жардамга келет да. Сезимдерден эле эмес го дейм. Мисалы бар жок эле сүйүшөт го бири-бирин. Сүйүшөт дегенде мындай жакшы көрүп үйлөнүшөт да. Ал жерде просто эркек боло албаган дагы деп ойлойм да. Бар жок нерсени эле эркек чечет болуш керек. Анан сүйгөнүм андай болбойт, мындай болот дейт.
ошондой нерсе болот. Көпчүлүгү сүйгөндү жумшак деп ойлошот да, бирок андай эмес. Ошол. Жакшы. Анан азыркы учурда дагы экөөңөр тең аябай ушундай талыкпас эмгектин арты менен жүгүрүп эле жүрөсүңөр деги эле айыл черкесине барып кайненеге дагы да болсо кызмат кылууга убакыт болуп атабы? Мен негизичи жан дүйнөм ошол нерсени каалайт да, айылга барып кызмат кылганда мындай кайф алып кылам да баргандачы. Анан чарчаганымда айылга кетким келет. Чарчайсың да, ойлонуп бир толтура эме көйгөйлөр, анан чарчаганда мен айылга барып, кайненеме кызмат кылып, тамак жасап, очокоп, көйгө аралашып, ошондо мен ошол нерседен эс алам да. Анан мындай дүйнөңө бир нерсе жетпегендей болуп баштайсың го, мындай иштеп жүрө бергендечи, анан ошол кезде биз дароо айылга кетип калабыз дагы. Анан толуп, жан дүйнөбүздү толуктап, анан кайра келип, кайра тытынып, ошентип ал жактан мындайча айтканда суугарылып турабыз айылданчы. Анан кайнене келин темасы козголгондо эле силер көз астыбызга чагыласыңар да. Анан дайым эле ушул биз дагы буйруса келечекте келин болобуз деп алдыдачы, анан бизге дагы мүмкүн жакшы бир пайдасын алып келет чыгар. Кайнененин тилин табыш үчүн келинден эмне керек? Анткени силер аябай мындай курбудай жүрөсүңөр го, тамашалашып. Кайнененин тилин алыш үчүн эми бар жок кайнене эле мендей болбо, менин кайненемдей болбосо керек. Мен бир билгеним мындай болду. Иштеги нерсени мындай кайненеден бир аз тартынып чыгара албай калып калат да, келиндерде болот да. Анан ошол нерсени чыгарыш керек го дейм да, мындай чыгарганда катуу айтып эмес. Апа, мага ушундай кылганыңыз жакпай калды. Мен кылбай эле коеюнчу ошону. Мен мисалы мындай да, мендечи бир мисал айтайын. Мен ошондой ачык сүйлөшөм. Анан ал нерсени мен атаман үйрөнгөм, атам менен ошентип сүйлөшүпчү. Анан кайненем мен бат кыймылдайм да. Анан бир конок тосконго мен 3-4 түрлүү тамак жасап, дасторкон жайып салганга мындай эмем жетет да, шуулдапчы. Анан кайненем ошону билет дагы, анан толтура буйрутма берип таштайт да, кыл депчи. Анан кыла бересиң, анан чарчап каласың да акырындачы. Анан жок, мен мындай эле тамак кылам деп эле айтам да, мындай кылбаймансын, ушагын кылсак деле болот деп. Анан ал жерде жана кылгың келбей, маанайың түшүп, анан жана келген конокторунда маанайың түшүрөсүң да, кылгың келбеген нерсени кылып, уже маанайың бузулуп калгандан кийин ошондой нерсе болгондон көрө өзүңө жаккан нерсени айтып, жадырап күлүп эле жүргөн жакшы деп ойлойм. Кайненеңиз дагы баягы неберем качан небере эле болгом, ай ойлоносуңарбы деген суроону көбүрөөк берсе керек. Кайненем болсо ал сөздү келин болуп келгениме 1 ай боло элек деп уккам да, ал сөз, андай сөздүчү. Анан тескерисинче жаңы келин болуп келгенде аябай көп угат элем. Туугандарданчы. Азыр уже туугандар айтпай калды, менимче көңүлүнө тие албай эле дейт окшойт го. Кайра жыл узарган сайын андай сөздөр токтоп баратат. Мурда көбүрөөк айтылчу. Ор темабы? Мен жок деп айтчумун да, буга чейинчи мындай эч кандай жеңил эле болсо болот деп элечи. Көрсө ал мындай сырттан эле өзүмдү защита кылыш үчүн айтчу экен. Кече сабакка баратабыз да, биз психология боюнчачы, анан көрсө мындай ичимден сыгылат экен. Аны өзүм билбейт экенмин. Демек күндө ушу жумуш менен алектенип өзүңөрдү алаксыз. Мен болсо такыр сыгылбайбыз да, сүйгөнүм экөөбүз теңчи, бала боюнчачы мындай. Сүйлөшпөйбүз ал боюнча, ыйлабайбыз, сыктабайбыз, анан көрсө ыйлап да туруш керек экен. Анча-мунчачы. Демек Кудай буйруган күнү, алсыр болушунча условияны түзүп салсаңар эле, анан ал нерсени да буйруса болот. Анан дагы жакында эле бардыгыбыз көрдүк, анан ар бир интервью алган адамдардан дагы оюн сурагым келип атат. Бул оозун мурдун кесип салган келин тууралуу.
интернет тармагынан да көрүп атсаң керек. Жолдошу кызганычтын айнамбы же болбосо ортосунда кандай жагдай болгон, бирок аны билбейбиз. Айымдар коомдогу ордун өзүн жоготуп салгандай көрүнүп атат да. Көпчүлүк эле зомбулукка кабылган кимдер айымдар, токмок жеген ким бул айымдар, өлтүрүлгөн ким бул айымдар болуп элечи. Өзүбүздүн ордубузду билиш үчүн эмне кылыш керек? Блогер катары оюмду. Мен оюмду айтсам азыр кишилер мени жаман көрүп калса керек. Мындай биз эме кыргыздар ошондойбузбу билбейм да, ушундай экенбиз да. Жанагы ким слабый болсо, ошого жан тартып эле жабышып калат экенбиз. Анан балким андай кылган туура эмес тиги кишинин делечи. Өтө аша чаап кеткен, балким ошол кезде өзүн контролго албай калгандан ичкенде де ошондой болот да. Анан менимче күнөө аялдан дагы бар деп ойлоп калдым. Толук окуп чыккан жокмун, бирок кайра чыгып атканынан көрүп калып атам да. Анан мен мынтип ойлоп калдым өзүмчө, тиги аял бирөөнү таап алган окшойт деп элечи. Анан сен ушул кебетиңге ишенип таап алдыңбы деп бетин кескилеп салды окшойт деп мындай ойлоп калдым да. Анан таң калбадым. Андай нерселерди мындай көргөнмүн. Андай нерселер дегенде аял менен эркектин ортосундагы уруштарды көрүп эле жүрөбүз, жана кичине кезибиздечи. Анан ошого таң калбайм. Демек, ал нерсе өбөн учурабайт. Ооба. Негизи эле жашоо ушунусу менен кызык да, кээде өйдө болот, кээде ылдый болот. Анан айтылган негизи өзүңөр ушунчалык буйруса экисинде боло турчу иш-чарага даярданып, уктабай жатсаңар дагы айтканды четке какпастан маек бергениңе чоң рахмат. Буйруса дагы биз дагы барганга аракет жасайбыз. Анан мыкты деңгээлде өткөрөгүла. Буйруса. Элдин асты болсоң көз тиет дейт, элдин арты болсоң сөз тиет дейт. Ошондуктан ортосунда гана болгула дейли. Буйруса өзүңөр тилек кылган нерсенин баары орундалсын. Буйруса. Элибиз тынч болсун. Бири-бирибизди мындай түшүнүп жашасак эле буйруса андай уруштар болбойт. Андай урушка жете электе эле мындай эки тарапка кеткен жакшы болот дейм.